Шайтанның кээ бир түрлөрү бар экен, атайын жубайлардын ортосуна иштейт. Кайсыл үйдө Куран окулбасачы, шайтан ушундай келип, күйөөсүнүн көзүнө аялды ушундай жаман көрсөтүп коет. Аялдын сөзүн көтөрө албай калат. Аялдын сөзү таарынып, үйдө уруш талаш болуп кетет экен. Аял кишиге ушундай иштейт, күйөөсү жакшылакай эле сөз сүйлөйт. Бирок ушул сөздү аялдын кулагына тескери алып барат дагы, аялың таарынып, үйдө уруш талаш болуп кетет. Неге? Бул үйдө Куран окулбаган себептен. Кайсыл үйдө Куран окулса шайтандар качат, күйөөсүн аял ортосуна Аллах Таала сый урмат, мухаббат жана биримдик салып коет тугандар. Кээде таң калып каласың да турабы? Жакшы эле сөз сүйлөйсүң, бирок урушуп кеттиң. Карасаң аялыңды айтат, мен жакшы эле сүйлөп атам го. Неге таарынып атасың? Сага жаман угулуп атат. Нерв болуп атасың, кычалат болуп атасың. Шайтан иштеп атат тугандар. Куран окулган үйдөчү шайтандар качат. Алла жубайлардын ортосунда ушундай